Бейиш нуру. Бал арысы. Bir günde тынбастан 20 000 гүлгө конуп, эмгектенген бир жаратык. Анын бул эмгегинин натыйжасы катары биз инсандарга бал деген өтө пайдалуу бир ырыскы берилип жатат. Ушул жерден суроо туулат. Дүйнөдөгү бүткүл өнүккөн илим техникалардын атүгүл Нобель сыйлыгын алган өтө билимдүү бүткүл профессорлордун баары бириксе да, 1 граммында жасай албаган бир балды акылсыз бал арысы кантип жасап жатат? Ага бал жасоонун илимин, рецебин, ыкмасын ким үйрөттү? Ары акылсыз бир макулук болсо, анда муну ал кайдан үйрөндү? Бал биздин организм үчүн, ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Демек, ары балды жасоодо биздин ден соолугубуздан, организмибизден кабардар болушу керек. Балды биз үчүн пайдалуу кылып жасай алуу үчүн биздин ден соолугубузга эмне пайда, эмне зыян экендигин жакшы билиши керек. Ары биздин ден соолугубуз үчүн эмне пайдалуу экендигин кайдан билип жатат? Ага бул илимди ким үйрөттү? Балды даярдап инсандарга сунуу бул мээримдүүлүктүн, боорукерликтин жишааны. Арыларда бизге карата мындай сезим жок чынында. Буга мисал катары учуру келгенде уулуу ийнеси менен бизди чагып алгандыгын айта алабыз. Мээримдүү болгондо чакпайт эле да, туурабы? Андай болсо, бизге мээримдүүлүк кылып боору ооруп, бизге арыдан балды чыгарып берген ким? Арылардын өсүмдүктөрдүн гүлдөрүндөгү чаңдашуу процессинде орду чоң. Гүлдүн чаңчалары денесиндеги тыйгыз жайгашкан кылдарга жабышып, экинчи гүлгө конгондо ал кайра ошол гүлгө жугат. Бул өсүмдүктөрдүн өмүрү үчүн маанилүү. Мисалы, ары бир гүлгө консо, ошол аймактагы ошондой түрдөгү гүл түгөнмөйүнчө башка гүлдөргө конбойт. Эгер ар кайсы гүлдөргө башаламан коно бергенде, чаңдашуу процесси ишке ашпай калмак. Бул болсо өсүмдүктөрдүн жашоосун токтотмок. Ушул жерден дагы бир суроо туулат. Кызык, бал арылары гүлдөрдү кантип таанып алып жатат? Эмне үчүн ошончолук узак жолду басып өтүп жатат? Ал чаңдашуу процессин кайдан билет? Чаңдашуу үчүн маанилүү болгон денесиндеги кылчаларды ким жайгаштырды? Арыга бул ботаника илимин ким үйрөттү? Арынын кичинекей эле курсагынан бир эле мезгилде бал да чыгат, уу да чыгат. Бирок бири-бирине аралашпай чыгууда. Мындай кылдат ишти акылсыз ары кантип аткарууда? Уячалардагы жумурткалардан арылар жетилип чыга алуусу үчүн температура так 35 градус болушу керек. Эгер температура 30 же 40 градус болуп кетсе, кичинекей арычалар өлүп калат. Тилекке каршы, кээде температура 30 градуска түшүп кетет. Бул кезде арылар уячанын жанында туруп алып, титиреп олтуруп, натыйжада температуранын 35 градуска көтөрүлүшүн камсыздайт. Эгер температура көтөрүлүп кетсе, канаттары менен шамалдатып олтуруп, кайра 35 градуска түшүрүп алат. Бул жерден да чоң суроолор пайда болот. Арылар уячадагы жылуулуктун даражасын 35 градус болуш керек экендигин кайдан билет? Муну биз деле ушул ролик аркылуу билип жатпайбызбы, о менин бир тууганым? Ошол көтөрүлүп же түшүп кеткен жылуулукту да термометрсиз кантип билип алды? Билген соң ага титиреп атып ысытуу же канаты менен кайра муздатуу ыкмасын ким үйрөттү? Деги эле бал арысы ошол өзгөчөлүктөрдү, жөндөмдөрдү кайдан алды, кайдан окуду? Албетте, акылсыз ары муну өзү билип ала албайт да. Бул оор татаал процесс өзүнөн өзү да болуп калбайт. Өзүнөн өзү болду дегендик, чынында акылсыздык, караңгылык. Анда ага булардын баарын ким үйрөттү? Ким? Ыйык Куранда Аллах эгең бал арысына илхам берди деген маанидеги аятта бул кереметтүү иш-аракеттерден пайда болгон суроолорго жооп берет. Демек, бул кереметтүү кубулуштар Аллахтын буйругу, илхамы. Аллах арыга бул өзгөчөлүктөрдү, жөндөмдөрдү илхам катары берип, инсанга кызмат кылсын деп жаратыптыр. Чынында бул иш-аракеттердин эгеси чексиз чебер болгон, даанышман, акылман болгон Аллахтан башка ким болушу мүмкүн? Куранда кайра-кайра ойлонбойсуңарбы, акыл жүгүртпөйсүңөрбү, акыл калчабайсыңарбы деп бекеринен айткан эмес да. Чынында ойлонгон адам үчүн ааламда кереметтер толтура.
Бул кереметтерди көргөн адам Аллаху акбар деп сажда кылбаска айласы калбайт. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.